Кыргыз кызын эле алса болмок. Бүгүнкү чыгарылыш дал ушул пикирдин айланасында болмокчу. Illallah. Maşallah. Mınakey gelin balabız kelmeni okuyup musulman boldu desek bolot inşallah. Кыргызстандык саякатчы Марат Ниязмат уулу Африкадан сүйүктүүсү Люси менен келди. Ондон ашык өлкөнү кыдырып, көпчүлүккө белгилүү болгон мекендешибиздин бул жаңылыгы социалдык тармактарда желдей тарады. Тартылган тасмаларда Мараттын апасы кызды тосуп алып, башына жоолук салган жана кыргыз салты боюнча нике окутулган учурлар көрсөтүлгөн. Бирок расмий нике каттоо тууралуу маалыматтар азырынча жарыяланган жок. Бисмилlah, акжолук. Айшпа, жакшылыктар болсун. Жакшылыктар. Come inside and you should make. Listen, you should make. Come here. Here. Remove your shoes. Шляпаны тең алып коңуз. Шляпу сними дегенде эле. Okay, come inside. Inside. Make it salam. Salam alaikum. More. More. 3 times. 3. 1. Okay. More. Up. Bismillah. Okay. Машалла, машалла. Жакшылыктар болсун. Hey, be happy. Ака тартып койчу. Азыр жана тартып. Мен тартып көнүп калгам. Okay. Бисмилlah. Say bismillah. Oraya kırıyorsun ha? Karibu. Karibu. How you feel good? Good. Бул кадрлар коомчулукта чоң кызыгуу жаратты. Учурда социалдык тармак колдонуучулары Мараттын бул кадамына ар кандай пикир жазышууда. Кээ бирлер сүйүү улутка карабайт, кыргыз салты көрсөтүлүптүр, бактылуу болушсун деп кубанып жатса, башкалар кыргыз кызын эле алса болмок, салттык маданий айырмачылык бар да деген сыяктуу сын пикирлерин калтырышкан. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жаза кетиңиз. Обан жана Каспий KZ жаңы уникалдуу сервис. Эми Мой.О аркылуу Каспий KZ'ге телефон номер боюнча акча которсо болот. Көз ачып жумгуча комиссиясыз пайдалуу курс менен. Ошондой эле Мой.О аркылуу Каспий QR менен төлө. Оңой жана тез. Ал эми казакстандыктар Каспий KZ аркылуу эл QR менен Кыргызстандан төлөй алышат. Болгону Мой.О же Каспий KZ гана керек. Барына ыңгайлуу, үйдөгүдөй. Мой.О Кыргызстандын бардык операторлорунун абоненттери үчүн. Мараттын буга чейинки берген маектерине ылайык, ал Люси аттуу кыз менен Занзибарда пляжда жүргөн кезинде таанышып, анын тарбиясы жагып калганын айткан. Ошондой эле кыз жигит мамилесинде сүйлөшүп жатканын, баары жакшы болуп жатса Кыргызстанга алып кете турганын билдирген. Биз бул чыгарылышта учурда дуу жаратып жаткан жаңылыктын башкы каарманы Марат Ниязмат уулу ким жана анын жеке жашоосу тууралуу кененирээк баяндап беребиз. Марат Ниязмат уулу Баткен облусунун Лейлек районундагы Агарык айылынан болот. 1995-жылы Бишкекте төрөлгөн. Үй-бүлөдө 5 бир туугандын 4-сү. Ата-энесинин жумушуна байланыштуу Баткен Бишкек ортосундагы көчүүлөрдөн улам кичине кезинен эле өлкө ичинде саякаттап, көп мектеп которуулар болгон. Мектепти бүтүргөндөн кийин Кыргыз улуттук университетинин IT багытына тапшырган. Марат саякатчы, спортчу жана блогер катары белгилүү. Ал Африка 15.000 чакырым аттуу долбоордун негиздөөчүсү. Велосипед менен өлкө ичин жана чет өлкөлөрдү кыдырган. Климанжаро чокусуна чыгып Кыргызстандын желегин көтөргөн видеосу бар. Қалай тілем ұшыл, жетішкедікті. Атам көрішіні. Досым, атам сен менен сыймыктанат Айштан. Сөзсүз досым. Айшта көрүп турат досым. Досым, эч капаланба. Айштан сени бейиштин эң жогорку деңгээлинде көрүп турат досым. Сыймыктанат сен. Африка сапарынын жүрүшүндө ал Марокко, Мавритания, Сенегал, Гамбия, Кения, Уганда, Руанда жана Танзанияны кыдырган. Марат Африка сапарында жергиликтүү калкка ооз ачар уюштуруп, ошол жердеги тургундардын суу муктаждыктарын камсыздап жана Куран китептерин тапшырган. Бул иштер Мавританияда улуттук телеканал тарабынан мактоого алынып,
грамота менен бааланган. Буга чейинки берген маектерине ылайык Мараттын максаты дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүн эзилдөө, жаңы маданияттар менен таанышуу жана коомчулукка ашыктандыруучу долбоорлорду көрсөтүү. Бүгүнкү күнү мынакей ушул үйдө ушул биздин Аллах Таала каалаган, Аллах Тааланын өкүмү аткарылып жатат. Бул нике. Нике гайып дейт. Аллах Таала буйруп бүгүнкү күндө ушул үйгө кут келип, береке келип, пайгамбарыбыздын Алланын өкүмү аткарылып, пайгамбарыбыздын сүннөтү тирилип жаткан убакыт. Машалла, мынакей инибиз өзү Кыргызстандан болсо, бирок болочоктогу келин чеги эмне мынакей Африка өлкөсүнөн. Ошон үчүн азыркы нерселерди биринчи келмени окутуп койсок, иншалла кимге Люсиге келмени окутуп койсок, андан кийин иншалла буйруса никенин калганы менен баштай беребиз. Ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Muhammadan abduhu wa rasuluh. Машалла, мынакей келин балабыз буйруса болочоктогу келинибиз келмени окуп мусулман болду десек болот иншалла. Юда Мреманы түбөлүктүү никеге кабыл кылдыңбы? Уктуңуздарбы күбөлөр? Уктук. Байлыкка ак никеге өзүңдү тапшырдыңбы? Ооба деп жооп берди туугандар. Уктуңуздарбы? Уктуңуздар күбөлөрү, махырга дагы ыраазы болду машалла. Мынакей буйруса никенин күбөлөр дагы мусулман болду, күбөлөр дагы махыр дагы айтылды, жана ижаби кабул, эмне кабыл кылдым, тапшырдым деген 4 нерсе тең айтылды. Фил ахирати хасаната ва кина азабан-нар ва саллаллаху таала ала набийил карим ва аля алихи ва асхабихи ва умматихи ажмаин. Амин. Пилау жасап берип атат мынакей. Биздин Занзибардагы акыркы күнүбүз. Асанты саны. Isso aqui pra mim, Люсинин үйүнө келдим эле. Негизи эртеменги тамакка, обедке, анан кечки тамакка келип турам. Күнөгө тамак жасап берип турат. Анан бүгүн келсем өзгөчө. Сендерде футболканы байкадыңыздарбы? Менде жалаң гана рубашкалар болчу. Анан ушундай белек коюптур. Аппагынан аябай сонун жарашты. Негизи белек алганда эле бир жакшы сезимдер экен. Мына бүгүнкү обедке аш кылыптыр. Шакарат менен. Тиги сиңдисине тамак жедире албай жатат. Люси, асанты саны. Окей. Бул жакта деле борсок бар экен. Аты башкача экен, мандази. Люси, say борсок. Борсок, yes, мынакей. Акырын-акырын кыргыз тилин үйрөнүп жатабыз. Достор, ушундай суроолор аябай көп болуп жатат. Люси калып калдыбы? Эмне болду деген суроолордун баарына жооп берип кетейин. Люси деген азыр Занзибар аралында калды. Ал эми мен болсо Ырыскелде экөөбүздүн максатыбыз бар. Бул деген Кейптаун шаарына чейин өзүбүздүн жүрүшүбүздүн аягына чейин жетүү. Сапар бүткөндөн кийин буйруса бул жака келейин деген ойлор бар. Занзибарга келип туруп, анын апасы менен негизи сүйлөшкөнмүн. Келип бул жактан бардык жумуштарды бүтүрүп алып туруп, анан Люси экөөбүз буйруса Кыргызстанга барабыз деген азырынча пландарыбыз бар. Дагы 5000 километр аралыкты 2 айда бүтөбүзбү, 3 айда бүтөбүзбү, ошол аралыкта дагы байланышып турабыз. Анан буйруса сапарыбыз бүткөндөн кийин Кыргызстанга кайра кайтып барабыз самолет менен.